Саламатсыздарбы, келечек турак-жай кооперативинин сүйүктүү катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн сиздер күткөн жана биз күткөн сүйүнүчтүү кабарды биздин кезектеги мүчөлөрүбүзгө жеткиребиз. Алардын кубанычын, сүйүнүчүн сиздер менен биргеликте бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Биздин биринчи сүйүнүчтүү кабарды жеткире турган мүчөбүз Өмүрзаков Канжарбек байкебизге азыр байланышабыз. Алло, Канжарбек байке. Сизге сүйүнчүлөп чалып атканбыз. Эки жол байланышсак, эки жол тең өзүм чалам деп чалбай койдуңуздар. Келечек турак-жай кооперативинен сүйүнчүлөп чалып атабыз. Кезегиңиздер келди. Үй карай берсеңиздер болот. Анан айта кетсеңиз, канча суммага жазылдыңыз эле? 2,8 жазган, 2 комнат квартира алайын деп. 2,800,000. 2 комнат квартира 160 алайын деп. Бишкектен катталгансыз? Ушу келечек кооперативине башында кайсыл жактан болду ишеним? Тааныштарыңыз же жакындарыңыздан алгандар болду беле? Тааныштарыңыздан же жакындарыңыздан алгандар болду беле келечектен? Мен мурун бүт турган бирөсүн жазылган, ошол аттарына жазылган. Жакшы, буюрса кезеңиздер келди. Жакшы батир таба аласыздар деген ишеничтебиз. Анан могу күтүү мөөнөтүндө 1-2 жыл аралыгында ар кандай учурлар болуп кетти го башка кооперативдерде. Ошол кезде кандай коркунуч сезимдер болду же кайра возврат жазабыз деген да ойлор болду? Коркунучтуу болгон. Күттүңүздөр, Ошо издебеш керек экен да. Ооба, 1 ай уруксат берилди ушул күндөн баштап. Анан офиске да бир келип кетиңиз, юристтерден маалымат алып, тапкан үйлөрүңүздөрдүн документтери тазабы текшертип турсаңыз болот. Ал жактарын билесиз, Адрес кандай адрес? Ошол баягы эле башкы кеңсе Фурманов 10бу. Мен Азия молнасында эле. Ооба. Келип кетиңиз, Канжарбек байке. Макул, саламатта болуңуз. Күтөбүз сизди кеңседен. Макул. Анда биздин кийинки мүчөбүзгө байланыша беребиз. Ергешова Бурул эжекебиз. Бул эже Оштон катталган. Кантип, канча суммага турган азыр өзүнүн оозунан угабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Ергешова Бурул эжекеге байланышып атканбыз. Ооба. Эжеке, сиздерге сүйүнүчтүү кабар менен байланышып жатам. Кайсыл жактан деп ойлойсуз? Бишкектен, келечектен. Бурул эжеке сүйүнчү. Буюрса кезегиңиздер келди. Рахмат. Үй карай берсеңиздер болот. Өзүңүздөр тандап, биздин юристтерге текшертип документтерин. Анан ошол күтүү мезгилинде кандай сезимдер болду? Ошолор тууралуу кичине бөлүшө кетсеңиз. Күтүү сезимди аябай зор күтүп атабыз. Сабырдык менен күтүп атабыз. Майды быйыл канчанчы? Майдын 21 майда жазылганбыз 20-сында. Мына Кудайга шүгүр, сабырдым түгүп каралсын дейт экен. Сабырсыздык эле мына Кудайга шүгүр. Очуп келиптир. Аллага шүгүр. Өзүм толкунданып кетип атамын. Аябай толкундандым. Рахмат. Бурул эжеке, канча суммага катталдыңыз эле? Биз миллионго эле катталдык эле. Миллионго катталгансыз, Ушул алгач келечек кооперативин кайсыл жактан угуп көрүп келдиңиз? Ишенич кайдан пайда болду сизде? Келечектен ушул Оштон угуп бир кыз өзүнүн аркылуу бардык. Келечекте үй берилет экен деп өзүбүз эле кызыбыз бардык. Анан жазылдык. Жазылып, Кудайга шүгүр, сабыр кылсак 530 болуп жазылып келгенбиз. Кудайга шүгүр, мына келиптир.
Sağır kızım bile Kudağa şükür kelip kaptır. Ayağa çiğni otam, yedip çiğleşim diyen biz beytam kızım. Бурулай эжеке, ошол күтүү сезиминде биздин кооперативде 1-2 жыл аралыгында ар кандай учурлар болуп кетпедиби? Башка кооперативдердечи? Анан ошондо сиздерде дагы коркуу сезими пайда болду. Yakın arada da yani korku сезим пайда болду bizde. Yakın arada эле мына telefonda da ошол келечектин немеси бар да bizde. Neme kılıp alганыбыздан үй алабыз, неме кылабыз деп күтүүчүлөр неме кылып балки да неме болуп анан биз ишенбей эле калдык эле. Алабыз, албайбыз деп эле. Анан мен айттым, кызым, сабыр кылсаң 7-чочукка келип калдым. Бүгүн эртең телефон кылат деп өзүм деле ошентип аттым эле да. Сиз кызыңызга алып бергенди жатасызбы? Мен kızım alıp veriyorum. 5 tabanası var. Şu kızım alıp veremin. Kvartira alıp giriyor kızım. Ошону өзүнөн карайсызбы үйлөрдү? Ошондон карайбыз Куда кааласа. Ошол сабыр кылып күткөнүңүздөргө чоң рахмат. Бурулай эжеке биздин жумушубузду туура түшүнүп, буюрса биз ошол баарыңыздардын кезегиңиздер келип, сиздердин үйлүү болуп калышыңыздар үчүн болгон күч аракетибизди жумшап иштей беребиз. Сиздер дагы ошол үй алгандан кийин төлөмдөрдү токтотпой төлөп, анан сизде ушул очередиңиз келгенге чейин дагы ай сайынкы төлөмдөрдү токтотпой төлөп турдуңузбу? Ошо төлөмдү төлөдүк да биз үй алып калдыкпы, албай калдыкпы деп төлөбөдүк. Эми Куда кааласа төлөйбүз. Эми мына үй алып эле үй атап эле төлөйбүз Куда кааласа. Келечектин кең немеси бар турбайбы? Рахмат силерге балдарым. Мына келечек дегенден кийин келечектин кең немеси бар экен да. Мына менин очуктун келип калса аябай күйүнүп атам. Мен неме кылып сүйлөшкөн немем болбойт да. Рахмат эжеке. Буюрса жакшы үй таап алыңыздар, анан ошол төлөнбөй калган төлөмдөрдү сөзсүз төлөңүз. Жакшы үй таап алышыңызга төлөйбүз, Куда кааласа төлөйбүз. Тилектешпиз. Кайерге барышыбыз керек? Сиз Оштун ошол кеңсесине барыңыз, Бурулай эжеке. Ооба. Барып үй алганга чейин да бир сыйра кеңеш угуп, анан үй тапканыңыздардан кийин юристтерге документтерин текшерте бериңиз. Макул эжеке, Бурулай эжеке. Жакшы үй таап алыңыз, буюрса. Рахмат, ишиңерге ийгилик кызым. Рахмат, сизге да чоң рахмат. Аллахым силерге берсин, Аллахым, Кудайым. Рахмат. Мына ушундай Бурулай эжекебиздин толкунданган сүйүнүчтүү кабарын сиздер менен биргеликте уктук. Көрүп турганыңыздардай биз ушул эле мүчөлөргө сүйүнч айткан эмеспиз, дагы сүйүнч айткандар бар мүчөлөрүбүз. Алар азыркы күндө үйлөрдү издеп табышпай жүргөн учуру. Андыктан бизден алыстабай кийинки сүйүнүчтүү кабарларды балким сизге жеткирип калышыбыз толук мүмкүн. Андыктан Келечек Турак-Чей кооперативинин YouTube каналына катталып, жакшы ой пикирлериңиздерди жазып туруңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.